бир адам эгер сен кайсы бир адам менен мурасты бөлүшүп көрбөгөн болсоң, ал адамды жакшы билем деп айта албайсың деп бир жакшы ойду айткан экен. Мен дагы бул ойду улантайын. Эгер өзүң бирөө менен мурасты бөлүшүп көрбөгөн болсоң, өзүңдү жакшы билем деп айта албайсың. Жашоодон алынып айтылган сөз экени көрүнөт. Башкалардын бизге карата берешен болушун, бөлүшүшүн каалайбыз. А бирок өзүбүз ошондой кылыш керек болгон учурларда чынында оңой эместей. Ошондуктан бүгүн ачкөздүк тууралуу сүйлөшсөк. Ачкөздүк, сараңдык, байлыкка кызыгуу кайсы бир деңгээлде окшош түшүнүктөр. Адамдар эмнеге акчага тартылабыз? Себеби түшүнүктүү эле го дейм. Акча адамга күчтү, бийликти, коопсуздукту, туруктуулукту, кайсы бир ийгиликти, жыргалчылыкты убада кылат. Бирок убада кылган менен байкап көрөлчү. Ошол нерсенин баарын алганда адам чын эле бактылуу болуп жатабы? Бул чоң суроого дейм. Байлык, акча деп жашаган адам канча акчага ээ болбосун, ал эч качан толук канааттанбайт. Же жашоодон өтө бай адамдын канааттанып, болду, мага ушул сумма, ушунча байлык жетишет деп токтогонун кезиктирип жүрөсүзбү? Көп жакшылык кылган, жашоосунун көп бөлүгүн кайрымдуулук иштерине арнаган адам мындай деген экен. Күлүп, чын жүрөктөн кубанып жүргөн миллионерлер өтө сейрек кездешет. Бул дүйнөдө канчалык акчаң көп болсо да, сен дагы эле кайгылуу, кабатырланган, жалгызсыраган адам болосуң деген экен. Ачкөздүк бул баардык нерсе жетишип турса деле дагы көбүрөөк болсо экен деп каалоо. Курсаң ток, кийим кечең бар, бирок ага ыраазы болбой, андан көптү каалап тынчың кетип турат. Бирөөнүн миллиарддаган доллары болсо да, ал дагы бир азга андан көбүрөөк болушун каалайт. Сырттан бирөө таасир берип, же бир абалдар токтотмоюнча өзүн өзү токтотуп, болду, мага жетет дегендер менче чанда болуш керек. Ооба, адамдар акчанын жардамы менен күчтү, коопсуздукту жана туруктуулукту издейбиз. Бирок буларды чындыгында Кудай гана бере алат. Биздин өмүрүбүз, келечегибиз, жашоодогу баардык жагдайларыбыз жараткандын колунда. Ошол Кудай бизге жан дүйнөнүн тынчтыгын, бейпилдигин бере алат. Жаратканы менен жакшы мамилеге келген кезде гана адамдын жан дүйнөсү толук канааттанып алат. Сиз бул ойлорго кошуласызбы? Айтыңызчы. Сиздин жүрөгүңүздүн абалы кандай? Тынчтыктабы? Же эч нерсе менен толбой жаткан бир боштукту сезип жатасызбы? Ойлоруңузду тартынбай комментарийге жазып калтырсаңыз болот.